31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Ош облусу боюнча Алай районунда 4 социал объект колдонууга берилет. 2 спорт комплекс, 1 бала бакча жана мен турган дал ушул Тайчабаров атындагы орто мектеп. Мектептин эски имараты 99-жылдары курулуп, 30 жылдын аралыгында авариялык абалга кептелген болчу. Ал эми азыр 150 орунга ылайыкташкан жаңы мектеп, жалпы 300дөн тегерегинде окуучуну кенен кесир өзүнө батырат. Бул жерде медициналык канадан баштап, актылык зал, китепкана, көмүркана, тышкы, ички спорт зал, балага билим берүүгө керек болгон бардык шарттар толук каралган. Eski mектебибизде спорт зал, актылуу зал, китепкана такырбылыгын эмес. Азыр мына жаңы мектебизде баардык шарттары бар. Жаңы мектептин курулушу 2024-жылдын күз айларында башталган, 84 миллион сомго бааланган имарат 2 жылдын ичинде колдонууга даяр болду. Жаан чачын мезгилдерде ошо эски мектебизде кадимгидей эле тамчы өтчү да. Ошондой оор шартта окуп келишкен. Так, мурунку мектепте, эски мектебибизде 150 орунду болгон. Албетте окуучулар батпайт болчу, кружок сабактар ошо түштөн кийин же болсо ошол ашканаларда кээде кружок сабакта өтүлүп калчу да, кана жетишпегендиктен. Анан мына Кудай кааласа жаңы мектеп курулуп, толук мүмкүнчүлүк болуп атат. Эски мектеп сүрдүрүлгөндөн кийин окуучуларга келишимдин негизинде жергиликтүү жарандардын үйлөрүндө сабак өтүлүп жаткан жаңы билим уясы республикалык казынадан каржылангандыктан курулушта бат жүргөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү белгилешет. Сметалык баасында ичинде парта, стулдар, жанагы китепканалык керектүү нерселердин бардыгы ошол сметалык баасында камтылып кеткен булардын. Ички жасалгалар боюнча айта турган болсок, жергиликтүү бюджеттен миллионго жакын акча каражаты жумшалды аларга. Негизинен бул республиканский бюджеттен каржыланганына байланыштуу кафеложенияден курулуштагы өтө тездик менен аяктады. Мен ушул маданиятта 47 жыл эмгек кылдым. Мектептин айрым кем каржысына жергиликтүү элда демөөрчүлүк кылышты. Алардын бири Макбураткан Бекмуратова борбордон алыс жайгашкан айылда мынтип замандын бардык талабына жооп берген имарат түшкөнүнө элетели кубанып жатканын айтат. Анан мындай мектеп түшүбүзгө кирбеген мектеп болду. Буга ушул өкмөттөргө рахмат айтабыз. Ошолорго ыраазы болобуз. Биздин балдар да ушундай жерлерде качан окуйт экен деп биз аябай күткөнбүз бул боло турган нерсени. Анан мен ушундай мектепти өкмөт салып берип атса, анан ошо кичинекей гана нерсе биздин колубуздан келген ошо демөөрчү аз гана нерсе менен демөөрчү болуп ушул жерде дагы өз салымымды кошкум келди. Алай районунда дагы 2 мектептин курулушу бүтөр алдында турат. Окуу жылынын башталышына катарлаш аларда эшигин ача толуу аймакта жалпы 45 мамлекеттик, 1 жеке менчик мектеп бар. Алардын көпчүлүгү оңдоп түзөөдөн өткөн. Акыркы 5 жылдан берки убакытта бир топ объекттер салынып, ремонттолуп атканын көрүп атасыздар. Көбүнчөсү жаңы курулуштар курулган, андан тышкары ремонт иштери жүргүзүлгөн. Анан азыр кийинки жылга 4 объектибиз бар да. Бул аварийный, эски салынган анын мектептерде. Ушул боюнча кийинки жылга пландап атабыз, аны жаңы курулушка беребиз. Аймакта буга чейин 52 мектеп болгон. Оптималдаштыруу максатында окуучусу аз мектептер чоң билим уяларына филиал катары биригип, айрым жетекчилик кызматтар жоюлган. Кенжебек Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.